мындай Лондон деген ойдо жок болчу. Лондон метрополитен болгондугу үчүн көптөгөн кишилер жашайт. Кичине чагымдан атам папам айтчу да, сен чет өлкөдө окуйсуң, жакшы университетте окуйсуң депчи. Actually gave an interview for them. It's Pyramida TV. Кофе, чай, эчтекени ойлонбойсуң, только эчтейсиң. Ошондуктан кээде ушундай сурагандан коркпош керек экен да. Жөн эле сурап коюш керек экен. Бул Лондондо абдан популярдуу концепция. Ачык маркет ичинде бардык өлкөлөрдүн тамагы бар. Кээде ушул жерде спорт кылган жагат. Лондондон Кыргызстанга чоң салам. Авангард стиль. Надежность, качество, комфорт. Авангард стиль, когда выбор очевиден. Салам, Кыргызстан! Саламатсыздарбы, урматтуу биздин көрөрмандар. Бүгүнкү биздин Улуу Британиядагы мекендештер теледолбоорунун каарманы Чолпон Абдыжапарова ири компаниялардын биринде инженер-партнер. Көрүңүздөр. Абдыжапарова Чолпон Сыркакбековна 1991 жылы Ысык-Көл облусунун Жети-Өгүз районуна караштуу Сару айылында төрөлгөн. Чокталдагы Сапат кыздар түрк лицейинин бүтүрүүчүсү. 2011-2015 жылдары Өзегин университетинин компьютердик инженерия бөлүмүн аяктаган. 2020 жылдан бери Лондондогу Fang, Facebook, Amazon, Apple, Netflix жана Google компанияларынын биринде партнер-инженер болуп иштейт. Үй бүлөдө 3 бир тууган, 2 иниси бар. Кожоюн Сыргакбек Эркинбаев жеке ишкер, апасы Үмүткор Рахманова мастер АЗС. Хоббиси йога, бачата жана ар кандай спорттук колдонмолорго кызыгат. Саламатсызбы, Чолпон? Саламатсызбы, кош келипсиз. Рахмат. Кандай келип алдыңар? Жакшы, буюрса жакшы. Лондон жак атабы? Жакшы. Мен сизди бүгүн атайын ушул жерге чакырдым эле. Бул Сент Пол чиркөөсү, Сент Пол Cathedral. Бул Лондондогу эң чоң, эң маанилүү катедралдардын бири болуп саналат. Бул жерде королевская семья, падышанын үй бүлөсүнүн көптөгөн тойлор өтүп турат, например. Жентек тойлор, үйлөн тойлор. Гарри менен Мегандын дагы үйлөнүү тою ушул жерде өткөн. Да, ушул жерде өткөн. Жана былтыр платиновый юбилей болгон Елизаветанын, ошондо юбилей ушул жерден башталган да. И бул абдан маанилүү бир зданиялардын жанагы бири да. Ана бул жерде мага жагат абдан, себеби бул жерде Лондондун чоң нерселерди, чоң зданиялары же болбосо имараттары, панорамный вид көрүнөт да, аябай жагат. Мисалы бул жерде Лондон Ай, бул Лондондун көзү деген, бул абдан Лондон дегенде биринчи келген нерселерден бири. Бул жерде дагы Шарт, бул Европада, Лондонда, Британияда эң высокий зданиялардын бири. Анан бул жерден City London вид бул жерде финансовый центр деп коет. Лондонда финансовый центр Лондон, Нью-Йорк аябай өнүккөн. Ушул жерде көптөгөн банктардын, финансовый жерлердин азыр биз анда Лондондун так ортосунда. Жүрөгүндөбүз. Жүрөгүндө экенбиз да. Лондондун өзүн көрөм деп ойлодуңуз беле негизи? Негизи эч ойлонбогон экенмин. Негизи оюмда да жок болчу. Мурун чогуу окуганда бир досум Лондонго келип окуган экен. Айтканда мага мындай жомоктой эле келчү да. Мага мындай эч тиешеси жок, жана болчудай эмес болчу да. Негизи бияка келиш кымбат. Ошондуктан даже ойлончу эмес, даже университет окуп атканда оюма да келчү эмес, түшүмө да кирчү эмес да. Бирок азыр ойлосом, британский акцентке аябай жакчу да мага. Фильмдерди атайын ошо британский акцент болсо көрчүмүн да, англисче. Прям аябай жакчу да. Анан может ошого болгон мындай сүйүүм может бияка мага тартты да. А так мындай Лондон деген ойдо жок болчу. Бул жерде канча жылдан бери жашайсыз? 2,5 жыл болуп калды.
ковид заманында келгем. Ошондо декабрь 20-жылында келип, бул жерде баары жабык, кафе, ресторан, салон красоты баары жабык. Ошондо келип иштеп баштадым. Самолеттор жаңы эле учуп баштаганда, ошондо келип иштедим. Жакшы, жакты. Башында Лондон прям аябай эле тынч, эч ким тышта жок да. Андан кийин бир жылдан кийин уже Лондон башкача ачылды да. Биякта прям ызы чуу кишилер менен өтө албайсың да. Ошондуктан мен Лондонду ар кандай нерсе жагынан көрдүм деп айта алам да. Пандемиянын учурунда кантип келип калдыңыз негизи? Ошондо мен пандемиянын вот аябай өнүгүп жаткан заманы, март апрель замандарында ошондо Саруда болчумун, Айылда. Ошол жерде ушу интервьюларды ошол жерде эле өткөм да, Айылда жүргөндө азыркы мен иштеген ишканага интервью өзүмдүн резюмемди жибердим, алар анан интервьюга чакырды. Ковид болгондугу үчүн баары онлайн болду. Азыр, например, онлайн эмес, бияка учуруп келип, ушундай болот да. Негизи ковид болбогон заманда аяккы интервьюларын прям офисине барып ошол жерден өтөсүң да. Бирок ковид заманда андай мүмкүнчүлүк болбогондугу үчүн баардык интервьюлар онлайн болгон. Ошондо мен баардык интервьюлардын баарын ошондо Саруда өткөргөм. Ошондо интернет, Кыргыз Телеком бузулбаса экен депчи. Себеби Айылда аз эле да интернет көп эмес. Ошондо бирок баары жакшы эле иштеди, интервьюлар өттү, и ошондо мага айтышты, келсеңер болот. Бирок көп визовый центрлар жабык, самолеттор учпайт. Ошондуктан бир аз жарым жылдай күтүп калдым. Жака келишти. Анан биринчи ошо самолеттор учары менен эле визаны жасаттырып, андан кийин эле келе. Азыр Кыргызстанда отуруп эле Европага, Америкага иштеген дагы да оңой да. Мен, например, ковидтин убагында келгем. Андан кийин дагы оңой болуп калыптыр да. Мен мурун эле ошо Америкага дагы компанияда иштечүмүн, бирок анда саналуу кишилер иштечү да. Азыр Бишкекте там 2-3 кишиден бирөө обязательно Америка менен иштейт, программисттер или Европа менен да. Ошон үчүн азыр ушу ковид, интернет заманы doğru менин оюмча андай көп мүмкүнчүлүктөрдү ачты да. Маалыматты кандай алса болот, мисалы? Азыр сизди көрүп турган биздин мүмкүн жаш кыздар, уул кыздар Лондонго келип иштейм десе, каяктан маалымат алса болот? Мисалы, сиз кантип алдыңыз маалыматты? Да, бул абдан популярдуу суроо да. Негизги суроо болуппайбы булчу? Инстаграмда баары сурашат, каяктан депчи. Бул мындай сыр эмес. Оюңарда бир компания бар болсо, мисалы Google, Amazon, Facebook или там Chase, ар кайсы оюңарга келген компаниянын сайтына барып, карьера деген или jobs деген эмеси болот да, отдел, бөлүмү. Ошол жерде бардык жумуштардын списоги болот. И просто ошол жерде эле өзүңдүн резюмеңди таштай бересиң. Просто оюңа бир компания келдиби, киресиң. Можно, если ал компанияда иштеген тааныган кишилериңер болсо, ошолордун жардамы менен силерге реферал деген бар. Ошондой кылдырсаңар болот. Бирок если таанышыңар жок болсо, ошонтип эле таштай бересиңер өзүңөрдүн резюмеңерди. И если резюмеңер өтсө, андан кийин ал процесстер башталат. Там бир канча этаптуу процесс болот. LinkedIn деген сайт бар. Ошол жерде дагы ар кандай жарыя болуп турат. Ошондой болот. А так эң маанилүүсү ошо компаниянын эле вебсайтына барып, карьеры, работы англисче билгенден кийин, англисчеде careers, jobs ошол жерден эле бере бересиңер. Биз азыр Кензингтон, Royal Borough, Kensington Chelsea деген районго келдик. Бул Лондондогу эң бай райондордун бири. Себеби бул жерде көптөгөн көп бай кишилер жашайт. Бул жерде көп араб, орус дагы көп көрөм. Бул жерге инвестиция тууралуу көп өздөрүнө үйлөрдү алып коюшат экен, турак жайлардычы. Бул жерде интернетте карасам, средний заработок бул райондуку 74 000 экен жылына. 74 000 фунт. Ооба, бул абдан көп деп, эсептелет. Себеби, мисалы, Лондондо средний зарплата там 25-30 000 эле да, ошонун 2 эсеси болуп калат да, бул жердечи. И анан бул жерде мисалы Saatchi Gallery деген жер. Бул жерде көптөгөн брендтер, мисалы
Tiffany, Bulgari, Adidas өздөрүндай экспозиция галереяларын чыгарып кирип көрсө болот да. Мисалы Bulgari өздөрүн бриллиантовый ар кандай нерселерин көрсөтүп. Анан бекер болот. Мен 2 жыл бекер эле киргем. Ушул Лондондун ушул жери жакшы да. Бул азыр Saatchi Gallery, азыр башка граффити, уличный арт болот атыптыр. Ушул Лондондун ушул жери жагат мага. Бул жерде ушундай күндө ар кандай нерселер болот да. И бесплатный, же болсо платный деле болот. Музейлер бул жерде акысыз. Ушундай культурный нерселери көп да, бирок заман деле көп болбойт, бирок заман болгондо ушундай нерселерге барса болот да. Азыр мына галереянын ичи да бул. Мул жерден кирсек, галереянын ичи, анан бул жерде азыр. Бирок галереянын ичин тартканга болбойт, э? Ал үчүн эртерээк уруксат алып, ооба тартыш үчүн эртерээк уруксат алып коюш керек. Бул жерде ал Бүгүн деле выставка болот атат, э? Бүгүн деле выставка болот атат. Азыр ошо панк, стрит арт ошолор жөнүндө выставкалар болот атат. Мен кирбептирмин. Көнүп калат экенсиң, ушундай тургандачы. Уже кирбей эле, а так да, негизи барып туруш керек. Анан ушул райондун эмнеси мындай необычный, атында прям бар да, Royal депчи, эчпей. Бул эме ханышалардын дегендечи, Royal это как бы это королевский район, Кенсингтон, Челси. Мен башында ойлочумун, мындай эле го десем, мында көчөдө бассаң көрөсүң да, ушуну жазып турат. Башка жерлерде жок да, мен деп таң калып койгом, ошондой. Ушу мен аябай таң калганым биринчи келгенде бул райондо атында даже The Royal деп жазып турат экен да, бул королевский деген мааниси. Ушул жерде Kensington Palace деп коечу эле. Есть сейчас еще дворец. Да, дворец. Вот ушул жерде бул райондун атын өзүнүн атында, официальный атында The Royal деген аты бар. Бул королевский деп билинет. Бул жерде ушул райондо дворец бар, Кенсингтонский. Ал жерде ошо королевская семья жашайт дечи. Ошон үчүн ушунун прям атынын өзүндө бар экен да. Лондондон башка райондордо андай аты жок. Мен кичинекей үйүмө кош келипсиңер. Кичинекейби? Кичинекей, абдан. Бул жерде ошо Лондондо бир аз квартиралар бир аз кичинекей болот да. Үйүбүзгө кош келдиңер. Теге чагымдан атам папам айтчу да, сен чет өлкөдө окуйсуң, жакшы университетте окуйсуң депчи. Анан мен чота Бишкекте жүрүп ошону эстеп кеттим да, что мага папам сен там, бирок конечно прям Оксфорд, Гарвард депчи, бирок андай болгон жок. Бирок чет өлкөдө окуйсуң дегенин эстеп, андан кийин ошо чет өлкөгө кеткенге аракет кылдым. Андан кийин ошо Турецкий университет жөнүндө бир досум жазып калды, ал жерде бекер, дагы еще компьютер берет экен депчи, бекер лаптоп. Мага ошол эле аябай кызык болуп, андан кийин ошондо өзүмдүн заявка бердим. Ортомдун результаттарын, анан эссе жазып, эссени я помню, ал заман үйдө компьютер жок, тиги интернет кафелерге барып эссени жазып, бирок аягына чейин жазган эмесмин да, еще телефонумда, монда кнопочный телефондон ушуну жазып туруп жергем. Андан кийин бир күн чалышты, ушундай куттуктайбыз, биздин университетке кабыл алдыңыз, бирок 75% скидка, сен 25%-ин да төлөшүңөр керек дейт да. 25% канча десең, ал жерде мен 17 000 экен жылына. $17,000, сом эмес. Анан Турциядабы? Частный универ болчу. Анан кечиресиз, ОРТ тапшырдыңар беле? ОРТ тапшырдым. Тапшырдың, ОРТнын баалы менен бере берсе болот болчу. Болот болчу. Анан бирок мен үчүн ал чоң акча болчу да, даже 17 000-ның 25%, там 3-4 000 көп болуп, анан жок, мен азыр бул жерде айтак эле акысыз окуйм, эгер акысыз болсо мен ойлонуп көрмөкмүн деп койдум да.
телефонданчы уйку көзүм менен. Андан кийин 5 сааттан кийин кайра чалышты. Ушундай улус арасы офис болот. Ошол жер менен сүйлөштүк. Силердин Кыргызстандан бир кишиге бергенбиз, ал отказ кылып, силер экинчи келсиңер, ошондо силерге даганда 100% скидка бере алабыз дейт да. Таң калып эле ошентсе болот беле? Болот экенин көрсө. Оказывается, кээ бир заманда жөн эле сураган жетишет экен да. Только сурап, например, мага 100% кыла аласыңарбы деп сураганым үчүн эле мага 5 сааттан кийин чалып, мейли анда 100% дешти да. Эси мен сурабаган болсом, анда мен окубайт болчумун да, потому что эми чоң акча да. Ооба да. Ошондуктан кээде ушундай сурагандан коркпош керек экен да. Сурап коюу өз жемишин берип, ошондой эле республикалык тестирлөөнүн жыйынтыгынын алкагында Чолпон айым Түркиядагы Өзеген университетинин компьютердук бөлүмүнө өтүп, атасынын кыялын аткаруу менен бирге турмуштагы өз жолун тапкан. Кыргызстанга бир месяцка бериптир бир кызга. Анын ортосу мектептен көбүрөөк экен. Бирок ал окубайм деп коюптур. Ошондуктан кайра ошо караштырып, анан Кыргызстандан и так эле эч ким келбейт экен, анда ушул кызга эле берели дептир да. Ошондо мен экинчи месяцда болгон үчүн мага 75. А так биринчиси жок дегендиги үчүн мейли деп мага беришти да. А так мен сурабасам деле жанагы улус арасы офисинде чогулушу кылбайт берип болчу да. Ооба да. Мен сурабасам эч ким мага берсекпи, бербесекпи деп айтпайт болчу да. Ошондуктан сурагандыгым үчүн сүйлөшүшүп, андан кийин мейли дешип чалышты. Анан папама айтсам, точнобу? Мындай точно ошондойбу, анан эмки жыл кайра төлөтпөйбү депчи. Ошентип бир аз сомнение болду. Андан кийин 3-чү курста Канадага алмаштыруу программасы менен Канадага бардым. Университет Ватерлоо. Бул Америкада, Канада менен Америкада топовый университет да. Америкада MIT бар болсо, Канадада ошо University of Waterloo'да именно computer science боюнча. Ал жерде жарым жыл окудум. Аякта дагы бир эме болдумдай. Вау болду да, аякка барганда. Ошол эле мындай жакшы профессорлор, студенттер вообще экен да, это мындай айтышат го, университетте бизге айтышты, силер деген сабакка даярданып келишиң керек депчи. Мен ойлошум да, эмнеге депчи. Ошол жерде көрдүм, студенттер, например, бүгүн алгоритмин өтсөк, алар китепти окуп, чийип, келип сүйлөшүшөт экен да. Өздөрү окушат экен, келип просто талкуулаганга келишет экен да. Мен ошондо таң калдым. Чын эле студенттердин деңгээли прям вообще өзүнчө эле космос экен да. Ошол жерде да таң калып, аны ошол жерде ушундай чоң компанияларга алар стажировка кылат экен да. Таң калдым. Мындай Google, Facebook, Amazon дегендерге дагы стажировка кылса болобу депчи. Анан шасымда бир кыз бар болчу, аны келип мени Google Нью-Йоркко стажировкага чакырышты дейт. Бирок менин сүйлөшкөн балам дагы ошо Нью-Йоркко Google өтсө барам дейт. Барбаса барбайм. Мен өзүм эле барам дедим. Мен ичимен өзүм эле барам. Барсам гана ошо деп. Ошондо таң калдым да, ошондо алар үчүн бул жөнөкөй эле нерсе экен да. Ушундай чоң компанияларда стажировка жөн эле экен да. Анан ошондой да болот экен деп таң калып, ошол прям мындай диалог до сих пор да ошо калып калган да. Таң калам да. Ата-энемдин жанында болоюн деп Бишкекке келип иштеп баштадым, кичинекей стартаптарда баштадым. Анан азыр ойлосом, ошо жана айта кеткен, Бишкекте 1-2 жыл иштегенде менин Турцияда стипендиям көбүрөөк болчу да, зарплатам майына караганда. Даже мен ошо башында даже тамак менен жолго эле акча берчү да, өзүм ошо Турцияда окуп жатканда ассистент болуп да иштеген профессорлоргочу ошонун жана мен өзүмдүн стипендияларым чогулган акчаны аларды колдондум да. Анан аякта окугандан кийин Бишкекте иштеп, анан Бишкекте ар кандай мероприятиялар жасай баштадым. Жанга Girls кыздардын бир күндүк программалуу воркшоп. Андан кийин 2 жолу стартап викенд кылдым. 54 сааттык хакатон айымдар үчүн, өздөрүнүн бизнес идеяларын өнүктүрүү үчүн. Андан кийин ар кандай Techfest ушундай нерселерди кылып аттым. Себеби мен ошо кыз келиндер, кыздарды технология жана бизнеске ошол багыттарга барышын каалачумун да. Бишкекте жүргөндө ушундай чоң компанияларга баргым келгенин эстеп, анан бир
Тилек Мамутов менен таанышып калдым. Ал ошонун стартапы бар, ушундай компанияларга өтүш үчүн мындай өзүнүн мындай программасы бар да. Ал жерде өзүң даярданасың. Это я так черчу границы, чтобы эми ашып кетпес үчүнчү, ата буякта жабылганда эме башка нерселерге эметип алыш мүмкүн да. Басып же тийип алыш мүмкүн. Булдун ичинде оюндар бар, спорт үчүн приложениялар бар. Видео көрсө болот, ошондо кээде ушул жерде спорт кылган жагат. Себеби мындай музыка бар, анан мындай интересныйраак болот да, кээде мындай тышка чыккың келбесе, ушул жерде үйдө отуруп эле бир аз ары бери машыгкан жагат да. Бул жерде еще бокс оюну бар, анда ойносо болот. Спорт менен жумуштан сырткары каарманыбыз курбулары менен жолугуп, Кыргызстанга болгон сүйүүсүн таратып, баарлашып, чер жазып дагы турат. Азыр биз Seven Dials тамак маркетине келдик. Бул жерде Лондон метрополитен болгондугу үчүн көптөгөн кишилер жашайт. Ошондуктан бул жерде 10дон ашык өлкөнүн тамагын татса болот. Бул жерде Индия, Таиланд, жана Өзбектин дагы тамагы бар. Ошондуктан бул жерге келип, кечинде келип тамак ичип турабыз. Бул Лондондо абдан популярдуу концепция. Ачык маркет, ичинде бардык өлкөлөрдүн тамагы бар. Менин визам Tier 2 виза, ошондо мигранттык виза болот. Ал 5 жылга берилет. 5 жылдан кийин бул жерге аялар деген бар, green card окшогон британский, ошондой статус берилет. Андан кийин 1 жылдан кийин уже гражданствого берсе болот. Ошондо 6 жыл бул жерде иштесең, гражданствого берсең болот да, бул жерден уруксат берилет, кааласаң. Негизи ошо биринчи келгенде бир 3 айлык, может 1 айлык виза берилди, ошондо киргенден кийин бул жерде ошо карточканы берет, ошондо карта резидента BRP деген. А так меники ошо Tier 2 деген виза. Компаниялар бул жерде ишчилерден только иштешин эле каалайт экен да. Эчтекени ойлонбойсуң, вообще эчтекенин ойлонбойсуң. Баары уже сага ойлонулган да. Иштегенде, жумушка барганда дагы тамакты каяктан эмне жейм деп да ойлойсуң. Баары эртең мененки, түшкү, кечки тамак баары. Кофе, чай, эчтекени ойлонбойсуң, только иштейсиң. Ошон үчүн даже мындай, мага бул кабель жетпей атко деп да ойлонбойсуң да, сразу баарын. Любой. Интернетке төрөш керек дебейт. Баары уже, баары ойлонулган да, бул жерде только иштешиң керек. Канча саат иштеп бериш керек? Саат деген измерение жок. Сен проектиң бар, бүтүрсөң, хоть күндө 2 саат, 3 саат, 5 саат, 10 саат кандай иштесең, ошондо иштейсиң на результат. Если результатты берип атсаң, эч ким карабайт канча иштегениң. Результатты бербей атсаң, хоть 20 саат, 4 саат иштеп, бирок результат жок болсо, биякта эмебейт. Главный результат. Бизден кыргыздардан дагы иштешеби? Ооба, мен бизде
бир 5 кыргыз бар Лондондо. Биз чогуу иштеген, атак башка компаниялар, технология компанияларда иштеген 20дан ашып кетти, уже бир группага батпай, бир үйгө батпай калдык да. Уруш баштадыңарбы? Уже чогууларга жер табылбай калды да. Уже там кафеге барсак обязательно да эртерээк айтып коюш керек. Уже кишилер көп болуп калды да. Башында аябай аз болчу, азыр прямо көп кишилер ошо технология компанияларга программисттер келгендер аябай көп. Аябай, мен сүйүнүп атам, себеби жакшы иш, жакшы төлөнөт, жакшы мүмкүнчүлүктөр, ошондуктан кыргыздар башында жок болчу. Азыр айтканымдай уже 20дан көп, уже Бул жакшы көрсөтүү. Да, жакшы көрүнүш, жакшы. Сиздин милдетиңизге эмне кирет көбүнчө? Сиз ошо жолугушуулардан сырткары инженер-партнер. Инженер-партнер дегендин түшүнүгүн мындай кененирээк ачып берсеңиз. Бизде Кыргызстанда бул жакшы суроо да. Кыргызстанда программист деген эле бир понятие бар. Бу, например, Великобритания, Америка, Европада технология компанияларда программист, там тестировщик, партнер-инженер, solutions инженер, анан этот креатив инженер, толтура инженерлердин бир 20-30. Даже мен күндө иштеп атканда, bunday да инженер бар экен дейсиң да. Менин позициям бул биз деген компаниянын партнерлору менен иштейбиз. Брендтер болобу, компаниялар болобу, ошолорго биздин продуктуларды интеграцияга да жардам беребиз. Же болбосо жаңы продукт чыкса, ошону бир кандайдыр бир стартаптар менен же брендтер менен тестировать этип, кандай кабыл алышты, кайсы жер жакшы, кайсы жер жаман, ошентип тестировать этип, кээ бир функциялар же болсо кээ бир продукттар бизден кийин бардык өлкөлөргө же бардык дүйнөгө ачылат. Же болбосо если тестирование жакшы болбосо, анда пока что жабылып турат. Же болбосо, азыр убакыт эмес. Же болбосо башка продуктлар дагы маани берсек оңураак болот деп биз ошондойлорду кылабыз. Же болбосо продуктунун азыркы эмне керек болсо ошондой кыла беребиз да. Мен кээде өзүмдү мындай разнорабочийдай сезип кетем да. Именно технологиялардачы, потому что бир туруп код жазышың керек, бир туруп тестирование кылыш керек, бир туруп тышкы партнерлордон алардын фидбек деп коет, алардын эмне ойлонуп атышат, кандай түшүнүп атышат, вообще жакшыбы жаманбы ошолорду топтош керек. Бир туруп прототип кылыш керек, бир туруп баарын кыла бериш керек да. Ошон үчүн биздин позиция ал атайын требует, чтобы 3-5 жыл софтвер инженер, программист болуп иштеп, анан ушундай бир аз сүйлөгөндү жакшы көргөн, бир аз бизнеске жакын болгон эме да, бир позиция. Же болбосо, например, биз иштеп атканда, мону кошсо жакшы болот экен деп ойлоп туруп, продуктуга айтсак болот. И если аларга биз жакса, алар ошону чыгарышы мүмкүн да. Ошон үчүн бир аз аябай мне кажется, аябай интересный позиция. Биздин көрүүчүлөргө түшүнүктүү болуш үчүн, мисалы, сиз айтып аткан продукттун бирөөсүн мисалы кылып келтирип бере аласызбы? Мисалы, Инстаграмда бир кнопка deyil айталым. Да, мисалы, и ошону бир кнопка кошолу деп атат да бизнестерге. Ошондо буну кошсок бизнеске жардам береби же бербейби деген суроо болсо, биз ошо ар кандай бизнестер менен иштеп, алар колдонушат, андан кийин көрөбүз. Эффективно, неэффективно. Или же, например, Google карта, приложение. И ошол жерде, мисалы, кафеде заказать или забронировать столик деген кнопка да. И ошону кошуш керекпи же кошпош керекпи? Кошсо да каяка кошуш керек? Ошону кошуп туруп, бир 10-15 кафе менен иштейбиз. Анан алар, например, канча киши келип атат, канча киши ошо менен басканда колдонуп атат, басканда именно эмне кылыш керек? Сразу сайтка барыш керекпи же сообщение келиш керекпи? Ошонун баарын интеграцияда көрүп, оңой болушун да караш керек, чтобы бизнестер любойлор болушу мүмкүн да, чоң бизнес болушу мүмкүн, кичинекей бизнес болушу мүмкүн, программисти болушу мүмкүн, болбошу мүмкүн. Ошон үчүн мындай ар кайсы сегменттерге
келтириш керек да, чтобы иштей алыштыгы үчүн. Мисалы, сиздин тажрыйбаңызда биздин Кыргызстанда колдонулган ушундай бир сиздин чыгарылышыңыз, сиздин продуктуңуз барбы? Бар болсо ал кайсы дегендейчи? Кыргызстанда жок, андай жок, мен билгенимче жок. Бизде Кыргызстанга вот көп бизнес нерселер барылган эмес, даже YouTube'да реклама жок. Ошон, мен билген нерселердин баары ушу Европа, Америкада колдонулган нерселер да. Бизге биздин рынок пока что анча деле ачылган эмес. Может, буюрса бизге да келер, бирок пока что жок Кыргызстандагы. Өзүңдүн кесибиң же болбосо өзүңдүн тажрыйбаңды бөлүшүү абдан маанилүү, жана ошолорду айтуу, үгүттөө маанилүү да, себеби башка бирөөлөрдүн жашоосун өзгөртүшү мүмкүн жана болот да. Маалымат алмашуу, пикир алмашуу дагы бул абдан чоң орунду ээлейт да биздин жашообузда. Учурдан пайдаланып, Роза Отунбаева эжебизге салам айтып койсоңуз деле болот. Бирок биз сиз ал эже менен жолугушканыңызды билебиз. Ооба, мен бир программага чогуу чакырылып калганбыз. Ошондо өзү менен жолугуп айткам, ушундай сиздин ушундай айтканыңардын себепкерчи болгон депчи, абдан сүйүнгөн. Анан айткан, ошо как раз Лондонго келатканда айткан, мен ал жерде досторум бар, эси чо айтып кой депчи, айткандай, если жардам керек болсо, бир нерсе болсо мага айт депчи. Сиз айткан жоксуз? Жок, бул жерде жардам керек болгон жок да. Негизи ошол сиз бул жерде иштеп турган 2,5 жылда кандай жыйынтык чыгардым деп ойлойсуз? Өзүңүзгө өзүңүз отчет бергендечи, мисалы? Негизи ушул бул жерге келгендиге кандай себепчи, эмнеге мен дегендечи, себеби мен негизи бул жерге мындай көп суроо беришет, кантип келиш керек, мен кандай эмнени үйрөнүшүм керек. Ошону ойлонгондо менин оюмча эң биринчиси бул англис тили болду. Себеби англис тилин билсең, бүткүл дүйнө сага ачылат экен. Ар кайсы кишилер менен, ар кайсы компаниялар менен иштесең болот экен. Бул иш дагы эмес, бул деген информация да. Дүйнөдөгү эң жакшы, эң биринчи, эң алдыгы мындай научный исследованиялардын баары биринчи англисче чыгат. Андан кийин, если что, бирөө кыргызча же орусча которсо, еще жарым жыл өтүп кетиши мүмкүн да. Ошон үчүн если заманбаптык технологиялар менен, билимдер менен чогуу болоюн десең, англисче билиш керек. Дүйнөдөгү информациянын көбүнчөсү англисче эле бар да. Ошондуктан баарын билиш үчүн, еще ар кайсындай кишилер менен иштеш үчүн англисче үйрөнүш керек. Анан өзүңдү дагы мындай бир гана техникалык билимдер жетишсиз да, өзүң да жакшы кишисиң болушуң керек. Башкаларды сыйлашың керек, башканын религиясын, башканын көз караштарын, башканын, например, кыз, эркек деп бөлбөшүң керек. Ошондой баарын мындай сыйлаган, баарын ойлоно билген киши болуш керек да. Себеби ушундай чоң шаарларда иштеш үчүн сен ар кандай кишилердин ар кандай ойлору болот, ар кандай культурасы болот, ар кандай мындай ой жүгүртүүсү болот. Ошолорду менен мындай айы болбойт деп мындай болбош керек да. Алар менен угуп, аларга дагы сый берип келгенге үйрөнүш керек. Алар дагы сага ошондой кылат да. Сен сага сый менен иштеп эч кандай дискриминация, эч кандай жаман нерселер болбойт да. Ошондой дагы болгонду үйрөнүш керек. Чолпон айым, сизге чоң рахмат. Биздин Улуу Британиядагы мекендештер долбооруна катышып бергениңиз үчүн. Анан биздин өнөктөш Авангард Стиль курулуш компаниясынын атынан момундай белектерди, таттууларды кабыл алыңыз. Чоң рахмат. Сизге да чоң рахмат. Ушундай бияктагы мекендештерди тартып, алардын жашоосун көрсөткөнүңөр үчүн ишиңерге чоң рахмат. Бияка келгениңерге да чоң рахмат. Лондондон Кыргызстанга чоң салам.